машыктыруучусу Урмат Абдыкаимов болсо Нефчи командасынын машыктыруучусу Нурбек Жолдошов. Дал ушул курамдар менен беттеш башталды. Азыр алдыга оң канатка чыгарылган узун пас. Дастан Токтосунов топто жана дал ушул жерден Нурсултан Токтосуновдун чыгарган тобу дарбаз. Жеңишбек Сыдыков кайрадан топ менен. Жана бул жерде калыс эч кандай оюн эрежеси бузулбагандыгы айтылып турат. Назар салып көрөбүз. Чындыгында ушул калыс бул жерде канчалык деңгээлде тамай байкадым. Көрсөңүз болот, алгач топту алып өттү, андан арына жакын калтырып берүү жана топтон кийин Жумабековдун багытын табууга ашыгат. Шкырык сокку гол жана эсеп 0-1. Талант Сулейман Жумабековдун голу менен алдыга чыгып турат. Өткөн сезондогу көрсөткүчүнө Сулейман Жумабеков жете албаса дагы, бирок албетте акырындык менен кайрадан өзүнүн мыкты жактан көрсөтүүгө жетишип жатат. Бул жерде Мелис Таштановдун ошол бутунун кыймылын окуп койду. Андыктан кээде дарбазачылар сокку жолдогон оюнчуну багытын эсептейбек. Нурматулов пас чыгарып берди, жаңылышты. Ал ортодо Алишер Усубалиев Нурсултанга жана Нурсултан Токтоналиевдин соккусу гол. Эсеп 0-2. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Алишер Усубалиев чындыгында ушул пас чыгарып берди, чоң жумуш таркалады, топту тосуп алды жана андан ары жеке-жеке Нурсултан Токтоналиевди дагы Мелис Таштанкулов менен чыгардığına караңыздар. Бир пас жана ошол жерден 2 коргоочу артта калды. Ал эми алдыга кирип барган Нурсултан Токтоналиев топту өзүнөн алдыраак кетип болсо дагы аны өзгөртүүгө толугу менен жетишти. Ал эми бул жерде ким кармай калды? Алимбек Абдакимов. Алды жөнгө сала алган жок. Дагы бир чыгарылган пас. Токтосунов. Куаттуу сокка бир. Топ узатылды. Алишер Усубалиев өз ылдамдык менен кирип бара жатат. Усубалиевдин соккусу гол. Эсеп 0-3 жана Алишер Усубалиев чындыгында мына Талант командасына жөн жерден келбегенин тасталып турат. Себеби Алишер Усубалиев Кара-Балтада жүргөндө мындай голдор, мындай пастар жок эле. Ал эми Талант командасына келди. Алишер Усубалиевдин артыкчылыгын жөндөмүн байкаган Урмат Абдыкаимов дал ошол тармакта иш алып бар. Дагы азыр Алишер Усубалиевне караңыздар, топту бир кадам алда таштап, дагы жакынкы 9-дукка кубаттуу сокку менен голду жаратып турат. Эсеп 0-3. Алишер Усубалиев бүгүнкү беттеште мына чыккан жок. Ошол учурда каршы чабуул. Нурсултан Токтоналиев дубль жасоого мүмкүнчүлүк бар жана жок. Кандай керемет мүмкүнчүлүк тоготуп берди. Тастанбек Токтосуновдун соккусу жана Принц Коблах. Азыр кандай кереметтүү түрдө топтору өз дарегине жетпей жатат. Элдар Молдожунусовго жана сокку Элдар Молдожунусовдон орун алганы менен топ Бекболот Амиров ышкырыгын жаңыртты. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, эсеп 0-3 жана Талант дал ушундай 22-турун жылдырылган ойунда Нефчи командасы